Саламатсыңарбы балдар? Бүгін технология сабағы. Бүгінгі сабағыбыздың темасы бөлме өсімдіктеріне қам көрүү. Жағымдуу маанай тартуулайм. Маанайыңар кандай? Бүгінгі сабағыбыздың мақсаты окуучулар бөлме өсімдіктерін өстүрүү боюнча маалымат алышат. Өсімдіктерді күтө билүүнүн эрежелерин туура, так аныктап, анализ жүргүзүүнү билишет. Жаратылышты сүйүүгө, эмгек тартибин сактоого жана эмгектенүүгө калыптанышат. Китептин 115 бетиндеги теманы карап турабыз. Бөлмө өсүмдүктөрүн өстүрүү талыкпаган эмгекти талап кылган эң кызыктуу иштердин бири. Үйүбүздүн же мектебибиздин интерьерлери өсүмдүктөр менен көрктөнүп, гүлдөп, бүрдөп турса кандай керемет. Өзгөчө бөлмөдө өстүрүлгөн өсүмдүктөр жарашыктуу көрүп берип, жагымдуу маанай тартуулайт. Ал абаны тазалап, ден соолукка пайдалуу заттарды бөлүп чыгарарын баары эле билбесе керек. Эгерде билишсе, жансыз материалдардан жасалган гүлдөрдүн ордуна бөлмөлөргө табигый гүлдөрдү өстүрүшөт эле. Азыр жылдын кандай гана мезгили болбосун, жалаң гүлдөрдү өстүрүү менен чектелбестен, бөлмөлөрдө жана чакан күнөсканаларда жашылча жемиштердин түрлөрүн өстүргөндөрдү көрүп эле жүрсөңөр керек. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, айылда болсо бакчасын, ал эми шаар жерлеринде балконун карап туруп эле анда кандай кишилер жашаарын билип коюуга болот. Бөлмөдө өсүмдүктөрүн өстүрөрдө эң алгач силерге кандай өсүмдүк жагарын, ал кандай пайда алып келерин аныктагыла. Аны кантип өстүрүү керектигин маалымат каражаттарынан таап, тандап билгенден кийин гана аны өстүргөнүңөр натыйжалуу болот. Өсүмдүктөрдү өстүрүүдө эске алуучу эрежелер. Гүлдөрдүн көчөттөрүн башка идиштерге көчүрүүнү эрте жазда жүргүзүү керек. Бөлмөдөгү өсүмдүктөрү туура өстүрүүдө жыл мезгилиндеги өзгөрүлүп турган температурага ылайыктап, топурактагы кыртыштын нымдуулугун эске алып, идиштин өлчөмүнө жараша сугаруу керек. Эгерде ага ашыкча суу куюлуп калса, ал идиштен сарыгып түшкөн суу астыңкы идишке толуп кетет да, өсүмдүктүн тамыры дем ала албай калышы мүмкүн. Ошондуктан сарыгып түшкөн сууну да өз убагында төгүп туруу керек. Эске ала турган нерсе, кандай өсүмдүк болбосун, өтө муздак суу менен сугарууга болбойт. Үйдөгү гүлдөр сыртта табигый шартта өстүрүлгөн өсүмдүктөргө салыштырмалуу өсүүсү жай болгондуктан азыктандыруу да чектелүү болушу зарыл. Кыш мезгилинде бөлмөдөгү температура өсүмдүктөр үчүн 18-20 градустан төмөн болбошу керек. Ал эми деги эле бардык өсүмдүктөр үчүн нымдуулук 30-50% болгону абдан жакшы. Эске сала турган нерсе, өсүмдүктөрдү эч качан от жаккан жана шамалдуу жерлерге койбош керек. Өсүмдүктөрдү өз ордунан башка жерлерге которуштура бергенде, жалбырактары саргайып, түшүп жаңы орунга көнгөнчө өсүүсү начарлап ооруйт. Өтө зарыл болбосо, которуштура бергенден пайда жок. Гүлдөрдүн сырткы көрүнүшүнө да көңүл бөлүү зарыл. Алардын бутактары менен жалбырактарын өз учурунда карап турбаса, саргайып, куурап кетет да, ага ар кандай зыянкеч курт-кумурскалар топтолуп, түрдүү жугуштуу илдеттерге чалдыктырышы мүмкүн. Кандай гана өсүмдүктү өстүрбөгүн, ага тиешелүү маалыматтарды маалымат бутактарынан таап, пайдаланууга болот. Теманы бышыктап алабыз. Эмне үчүн өсүмдүктөрдү муздак суу менен сугарууга болбойт? Эшигин көрүп төрүнөт деген макалды кандай түшүндүң? Өсүмдүктөрдү кандай жерлерге койбоо керек экендигин билдиң.
Үйгө тапшырма. Номер 16 практикалык иш. 119 бет. Саламатта калгыла. Ушул теманы көргөндөн кийин сенде кандай ой пайда болду? Сабак сага жактыбы?